Урматтуу мекендештер, бүгүн мага 22 жаштагы бала келди. Эми кандай десем, даттануусу мындай да, мен тамагым ооруйт, алым куруйт, өзүмө күчкө келип эле иштеп жүрөм, бутум болсо аябай таманым ысыйт, колдорум, буттарым, бүт денем мындай чымырайт, мен абдан мындай өзүмдү жаман сезем деп келди да. Анан хорошо, анда кел, канын көрөйүн биринчиде. Анан мына азыр канын көрдүм. Мына караңыздар. Бул ушул 22 жаштагы баланын каны. Караңыздар. Бул деген орустар айткандай катастрофа да. Бул деген өтө коркунучтуу деген нерсе да. Өтө коркунучтуу деген нерсе. Эмнеге? Многу мен дайым айтам, мени следить этип турган болсо, ал билет. Многу чуркап жүргөндөр, булар эритроциттер, булар бизге жакшы кызмат аткарат. Эритроциттин ичинде тамагы болот, гемоглобин болот, кычкылтек болот, микроэлементтер, гормондор, кыскасы бизге керектүү нерсенин баары ушунун ичинде болот да. Анан ошол кандын ичинде чуркап жүрүп биздин ар бир клеткабызга жеткирип берет. Эми ушул баланын канын караңыздар, мына караңыздар. Почти 99% эритроцит ооруп калган. 99% эритроцит ооруп эч кандай кызмат аткарбайт. Эч кандай кызмат аткарбайт. Караңыздар, ушул жерде мына эки эритроцитти көрүп атам, и то булар дагы негедир жакшы кыймылдабай турат. Калганын караңыздар, многунун ар биринде кычкылтек барыш керек болчу. Мунун ар биринде кычкылтек барыш керек. Бул баланын ар бир денесине кычкылтек барыш керек болчу. Жок, караңыздар, мына мен жылдырып атам, дагы эле ошондой. Мына жылдырдым. Мынеке дагы жылдырдым. Мына караңыздар. Ушул жерден жалгыз бир мындай да көрүлөт. Эки гана бир эритроцит кетип атат. Ушунун айынан эле бул бала кыймылдап атат. Калганы бардыгы ооруп калган. Мен мындан сурадым, сен жыгылып калбай эмне кылып жүрөсүң? Сен жыгылып калышың керек болчу бул боюнча десем, өзүм күчкө салып эле жүрөм дейт. Өзүн күчкө салып эле, бир күнү турган жеринен жыгылып калышы мүмкүн. Турган жеринен жыгылып калышы мүмкүн бул балачы. Себеби деген кычкылтек барбай атат. Тамак азык барбай атат. Кантип басып жүрөт? Мен рахмат этим сенин организмиңе. Дагы кыргыздын организми экен ушунча жүргөнүнө деп тамашалап атам. Эми бул жакты карап, неме көрсөтүңүз. Мына бул лейкоцит. Телевизордон көрсөтүңүз. Бул лейкоцит мынакей. Мына лейкоцит турат, анан мындай лейкоцит турат, Булар дагы эч кыймылдабай турат да. Булардын кызматы кандын ичинде чуркап жүргөн микробдорду өлтүрүү. Бирок мен эң кызыгы, урматтуу мекендештер, мен кандын ичинен анча деле микроб көргөн жокмун да. Эмне үчүн? Себеби деген ошол микробдор ошол многунун ичинде тамакты жешет да. Анан тамак жок болсо алар бул жерде эмне кылмак эле? Бул жерде эч нерсе кылбайт. Ошон үчүн алар жок, алар өлүп калган. Кимде курттар, микрокурттар, гриппкилер, вирустар көп, ал деген мына ушул алар мына ушул эритроциттин ичиндеги тамактарды жешет. Азыр эми карап турсаңар, бул баланын ичинен эч кандай микроб да чыкпай атат, вирус да чыкпай атат, грипп да чыкпай атат. Эмне үчүн? Себеби деген мында буларда тамак, кычкылтек, эритроцит жок, нормалдуу эритроцит жок. Ошон үчүн мен микрокурттарды да, гриппкилерди көрбөй атам. Дагы нече көрөлүк. Бир экиле эритроцит жүрөт. Мына. Мындай нерсе, чынын айтсам, мындай нерсе организмде вирус жашаганда ушундай абалга келип калат канча. Мына вирус мунун ичинде жашап атат. Вирус мунун ичинде жашап атат. Вирус организмге түшкөндө көбүрөөк ушулардын ичинде жашап, анан ушундай кандын элементтерин бузуп коет да. Бул вирусный пораженияда, вирусный инфекцияда, адамда, мен дайым айтам, адамда гриппкилер, микробдор, жөнөкөйлөр, вирустар, микрокурттар. Ушу 5 микроорганизм жашаганга аракет кылат.
Бирок мындай абал вирустар болгон мезгилде кандын составы ушундай болуп калат. Так, дагы телевизорду көрөлү. Мен эми атайын көрсөтүп атам, урматтуу мекендештер. Кандай бир дагы жакшы эритроцит жок экенин доказать этким келип атат да, караңыздарчы. Бул адам кантип басып жүрдү бул бала, мен түшүнбөйм. Кантип азыр басып жүрөт? Бул баланы биз срочно натуралдык ыкмага, леченияга алышыбыз керек. 10 күн лечение алгандан кийин каныңды текшеребиз. Анан салыштырабыз. Мейлиби? Так, мына карачы. Бул деген мен ким келген болсо, орусча ужас, катастрофа. Катастрофа деп тамашалап калам. Эми эң жакшы нерсеси, урматтуу мекендештер, эч бир нерсеге кыжап болбош керек. Себеби деген канчалык адам аракет кылса, ошол нерседен чыгат да. Биринчи нерв системасын түз коюш керек. Так, эми чаласына бул балада мынакей внутриклеточный паразиты деп коет. Метеокурту да бар экен. Метеокурту кетип. Мындай бир метеокурт. Мындайлар аз эмне үчүн? Себеби кан таза эмес болгон. Көрдүңбү, мунуга эритроцит, сонун эритроцит да, ошонун үчүн мунун ичине бул жашап алды. Көрдүңбү? Эмне үчүн мунуга метеокурт мунун ичине кирбеди? Себеби муну жеп бүттү уже. Кийинки жакшы кычкылтын ичине кирип алды. Эми эритроцит ичине кирип алды, көрдүңбү? Булар кайсы эритроцит жакшы болсо, ошонун ичине кирип жашайт. Анан булар ичинде тамактын баарын жеп кеткенден кийин эритроцит мынтип ооруп калат. Урматтуу мекендештер, демек мен эми азыр бул бала ошо атай келиптир, эже мен абдан жаман болуп атам деп. Кудай буйрса өзүбүздүн натуралдык ыкмаларды, бул сүлүк курт абдан жакшы мынага ооруп калган эритроциттерди алып чыгып кетет. Сүлүк куртту коебуз. Мен ошо Акимдин методу менен P2 капать этип беремин. Анан кийин теге массаж жасайбыз. Бул баланын лимфа бездери иштебей жатат. Ушул ооруп калган эритроциттердин бардыгын сендеги лимфа деген гана алып кетет да. Ушул лимфа деген системаны жүрүүсүн, лимфанын агып кетүүсүн, лимфа ичиндеги керексиз нерсени алып барып туруп венага коюп, вена кан тамыры сийдик, заң, тер кылып сыртка чыгарыш үчүн биз бул баланын азыр абдан сонун лимфасы менен иштейбиз. Мен сиздерге, урматтуу мекендештер, ден соолук каалайм.